Саламатсыздарбы ардактуу Мир 24 Чекит KG каналынын жалпы көрүүчүлөрү, сиздер менен экран аркылуу амандашып жатканыма кубанычтамын. Бүгүн бизде эл адамы берүүсү алып баруучу мен Таттыбү Маданбекова. Мугалим өмөлүү дарак дегендей, мугалим эң ардактуу кесип. Мугалим деп бекеринен айткан жокмун, анткени бүгүн бизде конокто Креатив Талим билим берүү комплексинин башкы директору, математика мугалими, Кыргыз Республикасынын эл агартуусунун отличниги жана эмгек сиңирген мугалими Гүлнара Дайырбекова. Эжеке, саламатсызбы? Кош келипсиз. Бүгүн биз сиз аркылуу алып келе жаткан ушул эң ардактуу болгон мугалимдик кесиби боюнча сөз кылабыз жана азыркы учурда Кыргызстандагы билим берүүлөр боюнча. Негизи эле бул мугалимдик тармакка, бул кесипти кантип тандап калдыңыз, кандай келип калдыңыз? Негизи мен мугалимдик тармакка келгенимде эки нерсени көрөм да. Биринчиси генетически бизде династия. Менин чоң атам мугалим болгон, тарых сабагынан. 27 жашында мектептин директору болуп, анан эрте каза болгон. Андан мен өзүмдү төрөгөн асыл энем кыргыз тил адабияты мугалими. Анан андан тараган биздин 4 кыз мугалимдик кесипти тандаганбыз. Мен математика, менден кийин чет тил, андан кийин химия, андан кийин башталгычкасы. Ошондуктан бул мугалимдик кесип бизге укум тукумубуз менен келе жаткан, каныбызга сиңген кесиптердин бири. Анан экинчиден бул кесипке кызыгуумдун эң негизги себеби мага сабак берген мугалимим болгон. Физикадан Давлетова Нура деген эже сабак берген. Мен ошол эженин сүйлөгөнүн, басканын, сабакты түшүндүрүп атканын көрүп, эргип, ошол эжедей болуп сабак бергим келип, балалык кыялым менен эңсегем. Анан өзүм мындай толук кандуу мугалим болом деген кесипти мен өзүм каалоом менен тандагам. Айтсаңыз, азыркы учурда баары эле кызыгышы мүмкүн, окушу мүмкүн мугалимдик кесипти, бирок баары эле алып кете албайт да, иштеп кете албайт. Негизи эле кандай кыйынчылыктары бар? Негизи мындай карашыңар керек да. Жакшы мындай накыл сөз бар. Келечеги кең, кесип жок дейт. Келечеги кең, кесипкөйлөр бар дейт. Демек, ар бир кесиптин өзүнүн кесипкөй адамдары болуш керек да. Ошондуктан мугалимдикти мүмкүн кээ бирөө убактылуу жанагындай формалдуу тандап алышы мүмкүн. Бир эле учурда ошол эле мугалимин жакшы көрүп тандап алышы мүмкүн. Же болбосо ошол мугалимге кызыктырган бирөөнүн айткан сөзүнөн кызыгып тандап алышы мүмкүн. Бирок анын жан дүйнөсүндө ал кесипке туура келген сапаттар болбой калышы мүмкүн. Мугалимдик сапат болуш үчүн өтө көп сапаттарды талап кылат. Мугалим мындай бардык эле кесип оор, бардык эле кесип ардактуу дейбиз, бирок мугалим өзгөчө бир касиеттерди талап кылат. Эң биринчи, чыныгы мугалим болуш үчүн албетте өзүнүн окутуп аткан предметин терең билген мугалим болуш керек. Экинчиси, балдарга болгон сүйүүсү болуш керек. Эгерде мугалим өзүнүн предметин аябай жакшы билсе, бирок балдарга карата сүйүүсү жок, супсак мамиле менен өткөн сабак болсо, анда бул чыныгы мугалим боло албай калат. Экинчи фактору, ооба балдарга өтө мээримдүү болушу мүмкүн, баланы өтө жакшы көрүп иштеше алышы мүмкүн, бирок өзүнүн предметин толук кандуу өздөштүрүп бере албаган мугалим болуп калышы мүмкүн. Бул дагы мугалимдик статуска толук кандуу жооп берген мугалим болбой калышы мүмкүн. Ошондуктан азыр мугалимдик кесипти аркалап иштегендердин арасында ушул эки жакты бирдей алып кеткендердин саны көбүрөөк болуш керек да. Азыр айтып калбадыкпы, ошол мугалимдик кесипти тандагандар көп, бирок иштеп кетишкен эмес деп. Чынында азыркы учурда Кыргызстанга мугалим жетишсиз болуп жатат. Эмне, кандай ойлойсуз, эмне себептен иштебей жатышат? Балким буга айлыктын аздыгыбы? Албетте, деги эле ким болбосун эле бардык эле адамзаты жашоодо жашаш үчүн материалдык жактан да, руханий жактан да камсыз болгон сонун нерсе да, бул идеалдуу вариант. Мугалимдик кесипте чындыгын айтканда айлыгы аз экендиги баарыбызга белгилүү болчу. Мынакей Амаза Кудайга шүгүр, айлык көбөйдү. Эми мугалимдердин саны жетиштүү болоруна баарыбыз ишенели. Бирок мугалимдик кесипте айлыгынан мурда дагы таасир этүүчү көп факторлор бар. Биринчиси, мугалимдин кесиптин өзүнүн аброюнун бийик болушу. Мисалы үчүн, тигилдерде сот болуп иштейт экен, же бул банкта иштеген кызматкер экен дегенге караганда бул мугалим экен дегенди эмнегедир биздин коомдо төмөнүрөөк бааланып калган да. Мунун баягы мугалимдин кадырын, баркын, кесиптин ардактуулугун, анын түйшүгүн түшүнгөн эле кишилер баалабаса, айрымдарда ушундай бир формалдуу түшүнүк калыптанган мугалим мындай колунан эчтеке келбей калган, же бир өтө зарыл эмес, авторитет алып келбеген
кесиптерге кошуп коюшкан да. Ошондуктан жаштар эмне? Жаштар тез эле атак даңкка жеткиси келет, кадыр барктуу кызматта иштегиси келет. Анан ошондуктан көпчүлүк жаштар мугалимдикке тартылбай аткан ошондон болсо керек деп ойлойм да. Эми бул үчүн чыныгы жан дүйнөсү менен баланы сүйүп, өзү мугалимдик кесипти тандаган мугалимдер иштеп атат азыркы учурда, менин оюмча. Анан эми бара мугалимдин кадырын көтөргөн азыр мына закондорго өзгөрүүлөр кирсе, коомдо жанагынтип айлык маянасы жогорулап атса, мугалимдин кадыр баркын өстүргөн бир атайын иш-чаралар өтүп турса, анан буга да кызыккан адамдар көп келет болуш керек. Бирок мен баары бир коркомун. Ошондой айлыгына карап, атак даңкына карап келген адамдар канчалык деңгээлде туруктуу иштей алышат? Алар анда ошо акчага карап, же болбосо ошо күнүмдүк атак даңкы, мугалим деген статусу көтөрүлө деп иштеген болсо, анда ал чыныгы мугалим болбой калат. Чыныгы мугалим болуш үчүн ошо эч нерсесине карабай иштеп келген мугалимдер бар. Кичинекей алган маянасына ыраазы болуп, ошо балдардын күлкүсүн көрүп, балдарга бир жакшы нерсени үйрөтүп коюп, ошондон рахат алып иштеген мугалимдер да бар да. Ошондуктан мен ишенемин, ошо жан дүйнөсү менен балдарга билимди берип, ошол эле учурда ошол кесипти да сүйгөн кесипкөйлөр иштейт болуш керек. Чынында эле азыркы учурда бардык окуучуларга билим берип келе жаткан мугалимдерди биз мындай өз кесибин жакшы сүйгөн кесипкөйлөр деп эсептесек болот экен. Анан айтып калдык да, азыркы учурда мугалимдигинде чын эле көбүнө мындай бир аз тоотпостук алуу деген болуп атат деп. Негизи эле азыркы учурда окуучу менен мугалимдин ортосунда мамилелер кандай? Муну бир жактуу айтууга болбойт. Эми баардык мугалимдерге да бирдей деп да айта албайсың. Ар бир мугалим өзүнчө уникалдуу. Ар бир мугалим өзүнчө инсан, өзүнчө кесипкөй. Ошондуктан баардык мугалимдерге тийиштүү деп айта албаймын. Бир да мугалим балдар менен конфликт болоюн деп пландаштырбайт. Бир да мугалим балдарымды чала сабак берип коеюн дебейт. Ушул балага бир жаман мамиле кылып коеюн деп эч бир мугалим кыялданбайт. Баардык мугалимдер ушу балдарыма терең билим берейин, ушуну бир жакшы тарбиялайын деп аракеттенет, бирок белгилүү бир себептер менен ортодо пикир келишпестер жаралат. Бул жерде мен балдар гана күнөөлүү деп да айта албаймын, мугалимдер да күнөөлүү деп айта албаймын. Ошол балдар менен мугалимдин ортосундагы сый урматтуу мамиле болуш үчүн алгач мугалим ошондой сыйга татыктуу мугалим болушу керек. Мугалимдин кирпиги менен, ошо көз карашы менен түшүнгөн балдар тарбияланышы керек. Ооба, аны тарбиялоо оңой эмес. Бүгүн барып эле эртең кирпиги менен башкарып калгандай балдар чыкпайт. Ага узак ошого терең билип, билимди да берип, өзүнүн баласындай мээримин төгүп, анан эң негизгиси класста отурган баардык балдарга объективдүү бирдей баалап, бирдей тегиз мамиле жасап, өзүнүн мисалы үчүн үй бүлөдө эне 3 баласы болсо үчөөнү тең бирдей жакшы көрүп мамиле кылат да. Же мунусу мүнөзү жаман эле, мунун билим деңгээли начар эле, бул талантсыз эле деп мамиле кылбайт да. Эне баарын бирдей жакшы көрөт. Мугалимдерде ошондой энелик жүрөк болуш керек да. Эгерде энелик жүрөк менен ага катуу айтып, кээ бир учурда көңүлүн оорутуп койсоң, ал эне катары кабыл алса, анча жүрөгүнө жакын албайт. Булар мындай кайдыгер көчөдөгү адам катары кабыл алса, ал кичине сөз айтса, ошого жини келип, ошол ортосунда пикир келишпестен тирешүүлөр пайда болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан бул жерде анан экинчи бир фактор бар, балдардын арасындагы мугалимге карата мамиле. Ал үйүнөн калыптанат. Ата-энеси эгерде мугалимдерге сый урмат мамиле кылып, мугалимдердин аброюна шек келтирбегендей сөздөрдү сүйлөп, ошонун кадыр баркын көтөрүүгө аракет кылган үй бүлөдөн чыккан бала эч качан мугалимге катуу айтпайт. Ошондуктан мугалим дагы сабырдуу болуш керек. Жана мындай жашоодо жакшы бир накыл кеп бар. Адам жашоодо татыктуу жашаш үчүн улгайган кезде дейт, ал качандыр бир кезде жаш болгондугун эсинен чыгарбасын дейт. Анткени балдары бир жаштык мүнөз менен бир иштерди жасаса, аны туура түшүнүш керек деп атат да. Жаш кезинде дейт, ал да качандыр бир кезде улгая турган эсине чыгарбасын дейт. Жаштар дагы, алар да бир кезде ушу ата-энесиндей картайган кезде ушундай иштер болоорун алар да эсине чыгарбаш керек дейт. Ошол сыяктуу эле мугалимдер да баланын балалык кыялына түшүнүп, сабырдуулук менен мамиле кылышы керек. Бала дагы мугалим бул мага ошол билимди калыптандырып аткан ушул асыл адам экенин бала да сезиши керек. Эми муну айтканга оңой, ооба, балдар менен мугалимдердин ортосунда аябай ынтымактуу мамиле болуш керек, эч кимди эч ким чаап ийбеш керек, сөгүп ийбеш керек дейбиз. Ал жерде ошол учурдагы кырдаал кандай болду? Ошол кырдаалда мугалимдин педагогикалык техникасы канчалык?
мугалимдин техникасы деген бар, өзүн өзү башкара билиши керек. Кандай кырдаал болсо дагы мугалим өзүн башкара билиши керек. Албетте бала жинине тийип койсо аны чуркап барып чаап ийген, бул мугалимдик этикага да туура келбейт, мугалимдик техникага да туура келбейт. А бирок мейли ошо мени ар кандай жаман сөздөр менен айтса деле мейли менен балдардыкы туура деп айтканга да болбойт. Демек бул жерде бирдиктүү иштер иштелиши керек. Мугалим да өзүнүн үстүнөн иштеши керек. Профессионалдык билимин жогорулатыш керек. Педагогикалык техникасын, педагогикалык этикасын балдарга таасир эте алышы керек. Баланын психологиясына доо кетирбеген жагымдуу маанайды. Бала дагы мугалимди ошо өзүнүн алдында кадыр барктуу, өзүнүн сүйгөн жакын адамы катары сезиш керек. Мындай авторитардык башкаруу менен билим бербестен алар ошо дос десе такыр тең туш эмес, бирок ошол эле учурда сырдаш, бирин бири түшүнгөн, бирине бири жагымдуу маанай тартуулаган жана бирине бири жакшылык кыла турган адамдар экендигин балага да түшүндүрүшүбүз керек. Анан мен ойлоймун, бул эми жашоонун баардыгында эле бүт эле мугалимдер менен балдардын ортосунда конфликт болуп аткан жери жок. Өтө ынтымактуу болгон мугалим менен окуучунун ортосундагы мамилелер көп. Мен ойлойт элем, кайсы бир берүүнү көрдүңөр же кайсы бир жерден иш чараны көрдүңөр, ушу мугалимин окуучулары ушундай сыйлап, момундай сый көрсөтүп, момунча иштерди кылып минтип атыптыр деген бир нерсени көрдүңөрбү? Жок, жашоодо андай толтура болуп атат. Бирок аны чагылдырып, ошону жарнама кылып көрсөткөн эч ким жок. Мугалим менен окуучунун ортосунда конфликт болсо, аны бүт Кыргызстан эмес, бүт баардык жерге чачып, аны конокто да айтабыз, тойдо да айтабыз, үйдө да айтабыз, жумушта да айтабыз, бүт жерде ошону талкуулап атабыз. Мени ушул нерсе аябай капа кылат да. Келгиле ошондой бир керемет мугалимдик кесипти аркалап, окуучулары менен өзүнүн төрөгөн баласындай болгон мамиле түзгөн мугалимдер да бар да. Эмне үчүн аны жарыялабайбыз? Аларды эмнеге ушу коомдун алдына чыгып алып, ошолорду көрсөтпөйбүз? Мактоо зарыл эмес, просто реалдуу болгон ишти көрсөтсөк, анан коомдо дагы болот да, мугалим менен окуучу да ушундай бирине бири сүйүп, энесиндей мамиле кылса болот турбайбы деген. Мен ошого ишенем. Силерге окшогон ошо журналисттерсиңерби, блогерлерби, же болбосо коомдук дегеле басылмалардагы ушул мугалим менен окуучунун ортосундагы, мугалим менен ата эненин ортосундагы түшүнүүчүлүк, сый урматтуу мамиледе болоорун, алардын иши ийгиликтүү, кийин жемиштүү болуп аткан мисалдар менен дагы көрсөтсөңөр, бул коом үчүн пайдалуу болот болуш керек. Сиз айтып калдыңыз, азыр ошол мугалим менен окуучулардын арасында дагы сонун мамилелер бар, сырдашышат, аябай жакшы мамилелер бар, жакшы иш чаралар өтүлөт деп. Анан ошол жөнүндө айта кетсеңиз өзүңүздүн тажрыйбаңыздан. Муну эми мен азыр силердин YouTube каналга чыкса, менин балдарым көбү көрөт болуш керек. Мен балдарым деп өзүм окуткан балдардын баарын мен балам деп кайрылам, балдарым деп эсептейм. Анткени мен жан дүйнөм менен мектепке мына быйыл 35-жылы бүтүрүп аткан болсом, мен ар бир билим берген баламды мен өзүмдүн балам деп эсептейм. Окуучум деген сөз мага көп мындай жагымсызыраак. Мен балам, мени кызым деп айтам. Анан албетте мен мектепте иштеп, азыркыга чейин иштеп атам. Ошол мезгилдерде бир мисалдарды келтире турган болсом, мисалы үчүн мен иштеп жүргөн кезде, азыр менин өзүмдүн кайра коллегам болуп окуучуларым иштеп аткандар бар да. Бүгүн эртең менен эле ошонун бирөөсү мага эстеп атпайбы? Сиздин доскада сүйлөп атканыңыз, жазып атканыңызды мен карап, анан бүт кийимимди айтып берип атат, менин мимикамды, колдонгон сөздөрүмдүн баарын айтып атат да, ошолор аябай таасир этчи, мындай башкача сезимдер болчу деп. Анан азыр кайра кесиптеш болуп иштеп атабыз да биз аны менен. Анан ошондон улам бир нерсе эсиме түшөт да. Мугалим өзүнүн жан дүйнөсү, сырт келбети, кулк мүнөзү, мимикасы, речи, жест ошонун баары балдарга калыптанат да. Анан ошон үчүн бир күндөрдө эмнегедир менин үйүмдө бир кайынсиңдилердин бирөөсү жашап, анан тырмак жасаган мастер боломдо окуп аткан. Анан күндө кечинде эле тажеңе кел отур, колуңду боейм деп эле колумду боей берет. Мен анын көңүлүн ооруткум келбейт. Колум күндө маникюр болуп келчү экен да, ар түрдүү сүрөттөр тартылып. Анан аны менен кыйын болуп доскага аябай сабак өтүшөйм да. Бир убакыт өзүм байкабай жүрүп эле бир күнү карасам, окуучулардын баарынын колдорунда эле гүлдөр тартылып жүрөт, меникиндей болгон. Ошондо биринчи жолу ушу менин кылган ишим ушуларга таасир этерин билип, биринчиден корктум, экинчиден мен үчүн аябай күлкүлүү болду да. Бүт кыздардын колунда ошо меникиндей гүлдөр тартып алышкан. Демек бул бир чети жакшы көргөндүктөн. Экинчи чети бул мен үчүн өтө коркунучтуу жоопкерчилик да. Демек менин бир кылган ишим менен бүт балдарга жаман таасир берип коерумду билдирген. Бул биринчи мисал. Анан экинчи мисал,
Эмнегедир 11-20 менин классым ким көндүргөнүн билбейм же өзүм ошентип суранып көндүргөнүн билбейм. 11-20 мага кофе даярдап столдун үстүнө коюп коюшту. Анан аны да кечиктирбей, ошону кайра айтып 11-20 болду, кофе ичиңиз деп туруп, эмнегедир ар бир сабак берген классымда ошо 11-20 ким келсе дагы мага кофени даярдап столдун үстүнө коюп койгон өнөрлөр бар болчу да. Кандай сонун бир убактагы берип келген билим, эмгек, мээрим карызга бир убакта келип кайрылып келди. Жакшылык кылсаң жакшылык берет деген ушул туура айтсаңыз, азыркы учурда канча шакирт тарбия алып жатасыз? Мынча шакирт деп айта албаймын, бирок могул креатив талим билим берүү комплексин түптөгөнгө бир ойдогу, бир идеядагы менден 6, 7, 10, 15 жаш стажы кечине кесиптештерим менен бирге иштешип ушул комплексти түптөгөм. Демек ошол адамдар менен мен 15-20 жылдан бери көп бир тилде сүйлөп, бир методикалык багытта сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, бир көз карашта болгон адамдар менен түптөгөндүктөн мен ушул 15ге жакын мугалимди мен шакирттерим деп айта алам. Айрымдарына устат болсом, айрымдарына мен өзүм шакиртимин, кээ бирөөлөр менин шакирттерим болгондор бар. Демек ошол бир көз карашта 15-20 адамдын тилеги, ниети менен ушул комплекс түптөлүп атат. Демек мен сөзсүз эле 3 кишини даярдадым, 5 кишини эмес, жок, анын арасында менден тажрыйбалуулары да бар, менден тажрыйбасы азсыз да бар. Мен бирөөнө устатмын, бирөөнө кайра шакиртмин. Ушундай бир 15-20 адамдар менен башталган иш болуп атат. Азыр ошонун жыйынтыгы 90га жакын адам эмгектенип атат. Жогоруда айтып калдыңызда, кээ бир окуучуларым менин креативдүү комплексиме түптөлгөнүнө жардам беришти депчи. Негизи кантип ачып калдыңыз? Ошол окуучуларыңыздын сунушу болдубу? Бул негизи жок, мен бул комплексти ачууда кыялымда бир жок дегенде бир 25 жыл иштегенден кийин кыялымда бар эле. Эмне деген кыял? Биринчиси, мен ата энелердин кыйналганын көрчүмүн. Анткени балдары саат 10:30, 11:30 сабагы бүтүп калат. Андайын балдарын каяка алып бараанын билбей убараланып аткан ата энелерди көргөндө толук күндү мектеп болсо деп кыялданчумун. Ошондой мектеп болсо ата энелер үчүн ыңгайлуу болот эле деп. Анан экинчиси, айрым бир сааттарды көбөйтүп, айрым бир кружокторду бергиң келсе, мамлекеттик мектепте баарына мүмкүнчүлүк жок да. Ошондой өзүңдүн кыялыңдагыдай бир курстарды кошуп, кыялыңдагыдай бир факультативдик сабактарды кошконго мүмкүнчүлүк болгон мектеп болсо деп кыялданчумун. Анан үчүнчүсү, такыр башкача башкаруу системасында мектеп болсо. Мындай бир эркин, ошол эле учурда жанагындай үй бүлөдө да мамиле бар да. Эч урушпаган, бирин бири сыйлаган, жарым сөздөн түшүнгөн үй бүлө болот. Мен ошондой мугалимдик үй бүлөнү түзгүм келген. Ошондой коллективди түзгүм келген да, жанагындай администрациядан коркуп, калчылдабаган, кагынып силкинбеген, ошол эле учурда бирине бири көмөктөшкөн, бирок ошол эле учурда чыгармачылык эргүүсү бар. Баягы эмнени айтса жасай берген эмес, ошол учурда ар бир өзүнчө бир чыгармачыл адамдар менен иштешкен бир мектеп болсо деп кыялдангам. Бул кыялымды ошо жана менин жанымда жүргөн 10-15 адам ар бир жолу отуруп өзүбүзчө сүйлөшкөндө өзүбүзчө кыялданып ушундай мектеп болсо деп, бирок албетте менде эч кандай материалдык даярдыгым жок эле, юридикалык билимим жок, ошондуктан мен бул жөн гана кыялдар болчу. Анан Кудайдын буйругу менен ошо жанагы бир окуучум курс ачканга жардам берип, анан курстан кийин эле ошондон кийин мектеп ачса боло тургандай деп ачып көрөлүк деп аракеттенип, анан биринчи ачканда эле жанагындай имараттарды даярдап мүмкүн болуп калды, парталар даяр болуп калды. Анан балдарды набор кылып көрдүк. Анан балдар топтолгондон кийин анан биз ошону менен эле анан мектеп улам ачылып кетти. Бул негизи кыялыбыздын бир бөлүгүнүн ишке ашкан бир эң сонун көз ирмемдери болду. Ар бир мугалим өзүнүн методу менен окуучуларды тарбиялап билим берет да. Анан сиздин өзгөчөлүгүңүз кандай ыкма менен тарбия бересиз балдарга? Менин өзгөчөлүк деп деле айта албайм го. Менде биринчиден профессионалдык билим бар. Ошол профессионалдык билимге менин математиканы кантип окутуш керек деген методиканы окугам, жогорку билим алганбыз, педагогиканы, психологияны окуганбыз. Андан башка андрогогика деген бар, ата энелерге кантип мамиле кылыш керек деген ошондой жалпы баардык эле мугалимдер ээ болгон билимге мен деле ээмин. Анан алардын арасынан өзгөчөлөнүп эмес, болгону гана мен өзүмдүн предметимди окутууга карата чеберчилигимди өркүнөткөнгө болгон күч аракетимди жумшаймын.
ар бир математика боюнча темаларды кантип үйрөтсөм ыңгайлуу болот, кантип үйрөтсөм жеткиликтүү болот деп ошону издегенге аракет кылам. Анан экинчиден жанагы мен жогоруда айткандай балдарга болгон сүйүүм. Мугалим качан авторитет болот? 3 нерсе болгондо. Биринчиси өзүнүн предмет боюнча билими терең болуш керек. Экинчи аны окутуунун методикасын билиши керек. Үчүнчүсү балдарга объективдүү баалаганды билиши керек да. Демек, мен ушул 3 нерсени айкалыштырганга аракет кыламын. Бирок идеалдуу бир мындай өзгөчө эл билбеген методиканы ойлоп таптым деп айта албаймын. Бирок ошондой болсо дагы мен ошо балдарга билим тарбия берүүдөгү менин методикамдын иш тажрыйбасын акыркы 3 жылдан бери атайын лицензиялуу мугалимдердин билимин өркүндөтүүчү курс өтүп атам. Ошондо мен өзүмдүн иш тажрыйбамды элге жайылтып, ошолор менен бөлүшүп атамын. Анан демек, мындай уникалдуу өзүнчө методика ойлоп таппасам дагы мен колдонуп аткан методикалар боюнча иш тажрыйбамды азыр 4000ден ашык мугалимге жайылттым. Атайын курс өтүлөт менде. Ошол курста мен өзүмдүн кесиптештерим менен бөлүшүп жатам. Эгер сиз билим берүү министри болсоңуз, анда мектептерге, билим берүү жерлерге кандай шарт түзүп бермексиз? Биринчиден мен билим берүү министри болоюн деген оюмда да жок, болбойм дагы. Бул менин принципиалдуу көз карашым. Мен бирок эми ушундай экен да. Сөзсүз эле баарыбыз да ушу министр болгондо чечеттебейт. Министрдин өзүнүн толгон токой түйшүгү бар. Менин министрге жарабай турган касиеттерим бар. Анткени бардык адамдын эле министр болуу колунан келе бербейт. Ошондо менин колуман келбеген нерсе да. Менин колуман келген нерсе мугалимдик. Бирок эгерде министр чече турган маселелерге сунуш кыла турган болсом, ал жерде дагы эки фактор бар. Министр чече ала турган фактор бар. Министр оюнда сонун нерсени ойлоп, бирок чече албай турган нерсе бар. Анткени ал финансыга байланышкан. Ошондуктан мен министрдин атынан сүйлөбөй эле коеюн. Эгерде министр мага мугалим катары сунуш сурай турган болсо, анда мен мугалим катары төмөнкүдөй сунуштарды айтмакмын. Эң биринчи билим берүүнү оңдош үчүн билим берүүнүн мекемелерин жетектеп турган жетекчилердин көз карашын оңдош керек. Мектептин жетекчисинин көз карашы баягы мурдагыдай авторитардык башкаруу эмес, азыр лидерлик башкаруу, башкача айтканда өзү үгүттөөгө караганда үлгү көбүрөөк таасир этет дейт. Өзү үлгү көрсөтүп сабак өтө алган, өзү үлгү көрсөтүп тарбия бере алган, анан өзү үлгү көрсөтүп методикалык даярдыктарды күчөтө ала турган жетекчилер даярдалса, анан мугалимдерге мындай идеалдуу мүмкүнчүлүк болбосо дагы бир жагымдуу мугалимдин аброюн көтөргөн, ошолорго түшүнө билген, ошолордун кадырына жеткен жетекчилер иштесе, анан коллектив ошонун артынан ээрчип, анан билим берүүнүн сапатын алар ар бир этап боюнча ишке ашырат болуш керек деп ойлойм да. Жеке айтсаңыз, эми кесиптен сырткары үй бүлөдө кандай энесиз, канча кыздын энесисиз? Анан негизи эле мугалимдерге мектепте окуучуларга билим берип, үйдө бала тарбиялоо кыйынчылык жаратпайбы? Эми аны айта берсе болот, мектептен чарчап келдим, кыйынчылык жарат деп. Баланын бар өзү бакыт да. Балаңдын өзү бардыгынын өзү бакыт. Мен бир уул, бир кыздын энесимин. Келиним бар, уулум үйлөнгөн. Наима деген неберем бар. Бул мен эми окумуш эне болдум деп айта албаймын. Чынын айтканда, жашырганда эмне, мен көп убактым өзүмдүн жеке балдарыма эмес, өзүмдүн мектептеги балдарыма көбүрөөк убактым кетип калганы чындык. Бирок ошол эле учурда мен балансты сактап, ошо балдарым энелик мээримден калып калбаганга болгон күч аракетимди жумшап келгенмин. Бирок бир нерсе эки жакта тең сакталган. Мен мектептеги балдарым менен үйдөгү балдарым экөөнө тең биринчиден жакшылык тилеймин, экинчиден ошолордун артыкчылыктарын баардык учурда баалаймын, сүйөмүн аларды дагы. Анан баарын бирдей сүйөмүн деп айта албаймын. Ал калп болуп калат да. Баардыгына жакшы тилек тилегеним, жакшылык каалап ошолорду жакшылыкка үндөгөнүм чындык. Ошондуктан менин балдарым Алла Таалама 1000 мертебе шүгүр деймин. Уул кандай болсо ошондой уул болду. Ошо көзүмдү карап, кирпигимди тарап, менин кадырыма жетип, менин ар бир күн азыр жашоомо бакыт тартуулап, ошону менен сыймыктанып дагы, ошондон рахат алып дагы, ошонун баардык экендигине Кудайга күндө жалынып аткан учурум ошондой уулум болду. Анан кызым, кыз деген кандай сапатка ээ болот, кыз кандай мээримдүү болуш керек, кандай жароокер болуш керек, кандай күйүмдүү болуш керек десе, менин кызым ошондой кыз болду. Анан эң эле Аллага ыраазы болгонум келиним. Келиним кыздай келин болот дегенге көп киши ишенбейт. Кызымдай келин болду.
азыр көңүлүмдү карап, кирпигимди тарап, ушул менин жумуштагы оорчулугумду да түшүнүп, жашоодогу мен жакшы көргөн нерсенин баарын өзүмдөн биринчи сезет. Кээде ал эмес, кээде күлкүм келип, кечинде мен күндүз бир тамакты ушу кечинде ушул тамак жасаш керек деген ой келип калса, эми албетте тамак жасап кыйратпайм да баягы. Ушул тамак болсо кечинде келсем ошол тамак салып калат да, анан айтып калам да, ушул экөөбүздүн жүрөгүбүздө кылдар бирдей иштейт да. Мен эмнени кеңсесем, келиним ошону кечинде жасап коймот, анан кантип Аллага шүгүр дебейсиң. Ошондой керемет келиним бар, үчөө тең билимдүү, үчөө тең жашоодо өздөрүнүн орду бар адамдар. Анан азыр өтө эле таттуу, өтө эле менин жан дүйнөмдө жарык чачып, менин кыялымды ишке ашырып, ошо эзилтип аткан неберем. Анан мен ушундай эң таттуу неберемди айткандан кийин менин бул албетте жарык дүйнөгө алып келген, мени тагдырыма таасир эткен эң чоң асыл адамдарым, менин ыйык адамдарым, ата-энелерим тууралуу дагы сөз айтышым керек. Бизде ушундай жашоодо ордун тапкан, же болбосо бир эмгек кылган адамдар болсо, анын артында сөзсүз аларды бул жарык дүйнөгө алып келген ата-энесинин эмгеги болот. Бир туугандарым менин өзгөчө биримдүү десе билимдүү, ошол эле учурда күйүмдүү десе күйүмдүү, мен сыймыктанган таянар тоолорум бир туугандарым менен ошо үй бүлөм толукталып турат. Анан жашоомдун маңызын түзгөн жанымдын жарымы адам бар болгон. Бирок тагдыр ар кандай учур болот. Былтыр ковидтен каза болду. Жолдошум окумуштуу болгон, ошол эле учурда өтө мээримдүү, ошол эле учурда өтө билимдүү, ошол эле учурда өтө адамгерчиликтүү адам болгон. Менин бул жашоомдо көп ийгиликтерге жеткен болсом, ишимден эгер илгерилеген болсо, ошондон канааттанып аткан болсом, ошонун баардыгынын артында ошо менин жолдошум турган. Келиңизде жеке сиздин жолуңузду жолдоп, аркада дагы башка мугалим боломун, мен да сиздей мугалим болом деп келе жаткан жаш муундарга өзүңүздүн кеңешиңизди айтып кетсеңиз. Эң негизгиси мугалим болуш үчүн ошол кесипти жан дүйнөсү менен тандашы керек. Кесип тандоодо адашпашы керек. Бирөөлөрдүн айтуусу менен же бир куру эле кызыгуу менен, же болбосо бир жакындарынын ошол кесипке барса, ошонун артынан менин досторум барып атат, ошолор менен барайын эмес, мугалимдик кесипти жан дүйнөсү менен тандашы керек. Жан дүйнөсү менен тандаса, бул өтө эле ардактуу кесип экендиги баарыбызга маалым. Анткени бул эң асыл кесип, ушунча көп адамдын тагдырына таасир эте турган кесип. Ошондуктан мен ошол эгерде мугалимдик кесипти тандасамбы деп ойлонуп турган жаштар болсо, мен чын дилимден айтат элем, биринчи ошол кесиптин баалуулугун аңдап билиш керек. Мугалим деген кесипке ээ болуш үчүн ошого татыктуу жүрүм турум болуш керек, ошого татыктуу кыял жорук болуш керек, ошого татыктуу иш кылганды билиш керек, ошого татыктуу билим болуш керек. Ошондуктан ошонун баардыгына, ошонун кыйынчылыктарына көтөрүп, ошонун артыкчылыктарын аңдай билген адам болуш керек да. Ошондуктан мен айтат элем, ошол ардактуу кесипти тандагыла, ошол кесиптин өтөсүнө жетип, ошонун артында момундай мөмөлүү дарактар жемиш бере турганына ишениши керек. Мугалим бул мөмөлүү дарак деп бекер жеринен айтылбайт. Жана көрдүңөрбү, мен башында айтып атам, балдарымдын кандай мага окуучуларымдын кылган сый урматын, анын арасында кандай ийгиликтерди айтып атам. Демек, ушундай бир жакшы ийгиликтерге жетиш үчүн, мугалимдик кесиптин ардактуу экендигин билиш үчүн ар бир адам өзү сезиш керек. Анын ата-энеси эмес, анын жанында достору эмес, же мугалимдери эмес. Демек, мен ишенемин, коом канчалык өзгөрүүлөргө туш келген болсо, ошонун баардыгынын башында мугалим турат. Мугалимдин аң сезими, мугалимдин кыял жоругу, кылган иштеринин баардыгы бир нече балдарга таасир эткендиктен, ошол кесипти тандаган ар бир окуучу ошол жоопкерчиликти сезиш керек. Мугалим деген өтө жоопкерчиликтүү кесип экендигин. Мисалы үчүн, экономист же бухгалтер болсо, ал бир кабинетте отуруп бир нече адамдар менен сүйлөшөт. Мугалим бир күндө жүздөгөн балдардын маңдайында туруп сүйлөшөт. Мугалимдин тагдырында ар кандай окуялар болушу мүмкүн, өтө кубанычтуу окуялар болушу мүмкүн, өтө кайгылуу окуялар болушу мүмкүн. Бирок мугалим ошол кесиптин оордугун сезип, ошону эч качан классындагы балдарга билдирбейт. Бул мугалимдин кесибинин талабы. Ошондуктан ошондой кубанууну катып, кайгырууну жүрөгүнө сиңирген
балдарга баардык учурда бирдей мээримин төккөн кесипти аркалай алабы деген суроо болуш керек. Ошол суроону аркалай алам деп өзүнүн жан дүйнөсүндө чечими болсо, анда мугалимдик кесип кош келиңиз деп тосуп алат, анан момундай жакшынакай жемиштери болот. Бизге ушундай убактыңызды бөлүп келип бергениңизге, сонун маек куруп, жакшы кеңештерди айтып, өзүңүздүн тажрыйбаңыз менен бөлүшүп кеткениңизге дагы чоң рахмат. Мындан ары да ишиңизге ийгилик. Жалпы ушул уул кыздарыңыздын, ошондой эле окуучуларыңыз эмес, балдарыңыздын дагы да өзүрүн көрүп жүрө бериңиз, сый урматын көрүңүз. Ал эми азыр жалпы эл менен коштошуп алсаңыз. Эл журтума эмне каалаймын? Эң негизгиси дүйнө жүзүндө тынчтык болсун деймин. Алла Таала бизди асмандан, жерден келген апаттардан сактасын деп тилеймин. Эли журтубузда элдин пейили оңолсун деп тилеймин. Тапкан рызкыбызга береке берсин деп тилеймин. Тапкан, тарбиялап аткан уул кыздарыбыз ыймандуу болсун деп тилеймин. Жаштарыбыз жашта эмгекчил дагы, билимдүү дагы, ошол эле учурда күйүмдүү да болсун. Улууларыбыз ошондой сыйга татыган, нарктуу, дөөлөттүү калп бололу деп тилеймин. Элге берсин, эл ичинде баарыбызга берсин деп тилейм. Ардактуу көрүүчүм, ушуну менен биздин маегибиз соңуна чыкты. Кийинки эфирге чейин аман болуңуздар.